Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан 23 тема, эң акыркы темабыз балдар менен дүйнөгө белгилүү улуу асылзаада инсандардын мисалында өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү, өзүн өзү сындоо, сыйлоо жөнүндө аңгеме сабак өтүү деген теманы агайдын айтып берүүсүндө уга аласыздар. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. 23 тема балдар менен дүйнөгө белгилүү улуу асылзаада инсандардын мисалында өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү, өзүн өзү сындоо, сыйлоо жөнүндө аңгеме сабак өтүү. Бул Дасторкон четиндеги университеттин эң маанилүү темаларынын бири дүйнөгө белгилүү улуу асыл инсандардын мисалында өзүн өзү тарбиялоо. Мында балдарга дүйнөгө белгилүү инсандар жөнүндө сөз козгоп, балдардын өзүнү дагы ал жөнүндө маалымат алып келүүгө жардамга чакырсак жакшы болот. Бул темада мисалы дүйнөгө белгилүү инсандар Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, Архимед. Конфуцийди айттым, Хорезми, андан илгери Мухаммад пайгамбарыбыз, Ал-Хорезми, Ал-Фараби, Беруни, Ибн Сина, Юсуп Баласагун, Махмуд Кашкари. Алар жөнүндө кыскача маалымат болсо дагы айтып, анан балдарды жардамга чакырсак, энциклопедия китептен, интернеттен бул адамдар жөнүндө маалымат тапса, баардыгыны болбосо деле мен азыр айткандардын бир экөө жөнүндө кеңири маалымат алып, талкуулап, балдар үйрөнсө, атын угуп, кулагага сиңсе жакшы болот. Эдисон, Ньютон, Ломоносов, Эйнштейн, Толстой, Чехов, Суворов, Кутузов, Рузвельт, Черчилль, Дэн Сяопин, Исхак Разаков, Юсуп Абдрахманов, Турдакун Усубалиев, Бектур Исаков жана башка инсандар жөнүндө. Бул дүйнөгө белгилүү инсандардын өзү, өмүрү, эң башкысы алардын дүйнө элдерине калдырып кеткен улуу иштери, илимий ачылыштары, эрдиги, марттыгы, берешендиги, жазган эмгектери, китептери жөнүндө сухбат болсо эң жакшы болот. Бул темаларды өтүүдө балдарга ата-эне кайрылса, алар энциклопедия, интернет, китептерден маалыматтарды, сүрөтүнү таап келип, үй бүлөдө ошолор жөнүндө кыска, бирок мазмундуу, кызыктуу, мектептеги, университеттегидей узун илимий тема менен эмес, кыскача икаялар менен айтылып, кызыктуу эпизоддор менен берилсе, эң жакшы болот. Эң башкысы булардын баардыгын азыр атын угуп, ата-энелер бул темаларды өтө албайт, маалымат жок дебестен, мен анын жолун айттым. Балдар өзү интернеттен, энциклопедиядан таап келет. Булардын баарын айтуу өтүү зарыл эмес. Жок дегенде мен атын жалпы атап койдум. Ошонун ичинен бир 2-3, мисалы үчүн Конфуций жөнүндө, Ал-Фараби жөнүндө, Мухаммад пайгамбарыбыз жөнүндө, Юсуп Баласагын жөнүндө, Исхак Разаков жөнүндө өтсө деле жакшы маалымат болот. Анан ошол улуу инсандардын мисалында теманын эң башкы максаты
балдарды ошолордо улуу инсан болуш үчүн өзүн өзү тарбиялоо, өзүн өзү даярдоо, өзүн өзү көзөмөлдөө, чектөө, өстүрүү, акыл эси, дене бою, иман инсабыны, адеп ахлагыны, мүнөзүнү тарбиялоого чакыруу, өзүн өзү сындоого үйрөтүү, өзүн өзү сыйлоого үйрөтүү, тарбиялоо, ошол улуу адамдардын улуу эмгектерини жаратуудагы кыйынчылыктар менен күрөшүүсү, кыйынчылык тоскоолдуктарды жеңип өтүүдө эрк, чыдамкайлык, эмгекчилдик, тайманбастык, туруктуулук зарыл экендигини балдар менен аңгемелешип, дасторкон четинде сүйлөшсө, балдарга эң жакшы жугумдуу сабак, тарбия болот деп ойлойм. Бул иште сиздерге өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебибиз эң жакшы жардамчы болот. Ошондой эле ой өрүшү кругозор китебинде дагы тарыхтагы улуу инсандар жөнүндө жакшы маалыматтар берилген.